Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Баткенде жөө жүргүнчү сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Төө ашууда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Баткен районунун Самаркандек айылындагы өндүрүш ишканасы күнүнө 2 тонна мөмө жемишти жууп, таңгактап жатат. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 5 декабрда саат 9:00 Сыдыков көчөсүндө 46 жаштагы тургунду күмүш түстөгү Mercedes-Benz унаасы сүзүп, айдоочу аны унаасына салып алып, изин жашырган. 6 декабрда саат 9:30 жарандын жансыз денеси жол четинен табылды. Видео байкоо жүйөсүндө окуя катталып, милициянын ыкчам аракеттеринин натыйжасында 26 жаштагы тургун жана унаа автотетиктер базарынан табылып, айдоочу кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 2025 жылдын 5 декабрь күнү Баткен шаарында Садыков көчөсүндө жөө жүргүнчү жөө өтмөктөн өтүп бараткан учурда белгисиз автоунаа келип аны сүзүп кеткен. Ошол учурда айдоочулар ал жөө жүргүнчүнү автоунаасына салып, Кызыл Бел айылына алып барып, ошол жерде түшүрүп койгон. Ошол жерде 6 декабрь күнү анын жансыз денеси табылып атат. Андан кийин айдоочу кызматкерлер ошондой эле бул кыймыл аракеттердин бардыгы ошол коопсуз шаар камерасына түшүп калган. Ошол камеранын негизинде автоунаа аныкталып, 6 декабрь күнү айдоочу жана автоунаа кармалып, автоунаасы айып короо жайына токтотулган. Ошондой эле азыркы күндө айдоочу боюнча, айдоочунун кыймыл аракети боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Бүгүн саат 12:50 тарта Бишкек-Ошуна жолундагы Төө ашуусунда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, учурда аймакта караган номер 9 жол тейлөө ишканасы тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Белгилей кетсек, азыркы учурда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаап, ашууларда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилүүдө. Баткендин Самаркандек айылындагы өндүрүш ишканасы күнүнө 2 тонна мөмө жемишти жууп, таңгактап жатат. Даяр продукция жергиликтүү дүкөндөргө жана Казакстанга, Орусияга сатылып жатат. Ишканада 12 жумуш оруну түзүлгөн. Миңгүл Көчөрова кененирээк баяндап берет. Колумдагы таңгакталган мөмө жемиш Баткен районунун Самаркандек айылында даярдалат. Өндүрүлгөн продукция эң жакыны жергиликтүү дүкөндөрдө сатылса, андан ары Орусиянын Булуң бурчуңуна жеткирилет экен. Мында кургатылган мөмө жемиштер атайын техниканын жардамы менен жуулуп, кургатылып, андан соң таңгакталат. Өзүбүздө сатып алабыз, бул жерде өзүбүздүн базары бар. Ошол жерден да сатып алабыз, элдер өздөрү алып келип берип атат. Мына кара өрүк, натуральный, мына баргектерди жуат берди. Жууп, упаковка кылып, экспорт кылабыз мына башка өлкөлөргө. Учурда ишканада күнүнө 2 тоннага чейин мөмө жемиш кайра иштетилет. 12 жумуш оруну түзүлгөн. 8 аял, 4 эркек иштейбиз. Эркектер аппарат иштетип өрүктү жууп берсе, биз упаковка кылып чет мамлекеттерге жөнөтөбүз. Өрүк, данек, жаңгак. Ошо мөмө жемиштин түрлөрүнү. Аялдарга жумуш болуп калды да, башка айылга барып иштебейбиз, өзүбүзгө жакын. Балдарыбыздын алдында. Ишкана өлкөнүн эгемендүүлүк күнүн утурлай пайдаланууга берилип иштеп жатат. Жалпы 20 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Айылыбыздын элдери жана өрүгүн мурда кайка сатышты билбей, ар кайсы эмелерге сүйрөп жүрчү да, базарларга, биягы Баткен, биягы Лейлек болуп, азыр мына өзүбүздөн өндүрүлгөн өрүктөрдү ушул жерден эле өздөрү өндүрүп эле ушул жерге алып келип тапшырып эле ушул жерден упаковка кылып, мына Россия жергесине экспорттоп атат. Могу Жумагулов Авазбек тарабынан дагы элдердин өндүрүлгөн товарларын бир аз жогорулаткан баада алып, экспорт кылып, Россияга жиберип атат. Баткен районунун аймагында бүгүнкү күндө мөмө жемиштерди жууп тазалап, кайра иштетүүчү 2 ишкана иштейт. Жакынкы күндөрү дагы бир кайра иштетүүчү муниципалдык ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.
9 декабрь эл аралык коррупция менен күрөшүү күнү бул датаны уттурлай Баткен шаарында иш-чара өттү. Анда облустук прокуратура кызматкерлери тарабынан студенттер үчүн коррупция тууралуу маалымат берилди. Ал эми студенттер тарабынан жемкорлукка каршы күрөшүү анын кесепеттерин чагылдырган сахналык көрүнүш тартууланды. Баткен шаарында эл аралык коррупция менен күрөшүү күнүнө карата иш-чара өттү. Уюштуруучу мекеме облустук прокуратура болду. Бүгүнкү күндө Баткен областынын прокуратурасынын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин 5 июнь 2024 жылдагы 2025-2030 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиясы жөнүндө жарлыгынын 137 сандуу жарлыгын аткаруу максатында ошондой эле Баткен мамлекеттик университетинин студенттери, ошондой эле окутуучулары менен жолугушуу уюштурулууда. Бул жолугушуунун негизги максаты коомдо коррупцияга каршы маданиятты калыптандыруу болуп саналат. Шалаакылык ушул кылмыштын түрлөрү бардыгы коррупциялык кылмыштар болуп эсептелет. Жемкорлукка каршы күрөшүү ар бирибизден башталат. Мындай пикирин билдирген Батмонун ректору бул иш-чаранын маанилүүлүгүнө токтолду. Мамлекетте бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей өтө чоң стималуу коррупцияга каршы күрөшүү иштери жүрүүдө. Бирок бул бир гана бийлик органдары, же аткаруу бийлиги эмес, же прокуратура кызматкерлери эмес. Бул үчүн биз жалпы күрөшүшүбүз керек. Ал үчүн студенттерден тартып, мугалимдер жана башка бүт бар. Ошол себептен бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгү да ошондо жатат. Студенттер атайын темага байланышкан дуал гезиттерин даярдап келишкен. Алар мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турса дешет. Коррупцияга каршы иш-чара өтөдү. Бул жактан агайлар келишти, мамлекеттик мөөлөр келишти. Биз өзүбүздүн оюбузду бул жакка жетишинче аракет кылып түшүрдүк. Коррупцияга күрөшүү дегенде эле биринчиден пара берүүнү жыйынтыктап атат. Азыр Канчыбек Ташиев деле өтө корч мындай мемеде иштеп атат. Баарына жок кылып, ушундай иш-чаралар бизге керек. Тез болуп турганы жакшы болуп атат студенттерге да. Каяктан келип атат бул ошол чөнтөккө кеткен коррупция? Уюштуруучулардын айтымында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондусунда коррупцияга каршы аракеттер боюнча планынын негизинде коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган иш-чаралар өткөрүлүп келет. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн белгилейли деп Бүгүнкү жолугушуу студенттердин жемкорлукка багытталган сахналык көрүнүшү менен жыйынтыкталды. Оңой жол дегенде акча бересиң да кутуп кетесиң. Назгүл Абдрахманова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Бул не деген сөз? Сен окуган, билим алган эмес, сатып алган экен атасыңды. Бүгүн өкүлчүлүктүн жыйындар залында айдоочулардын ишмердүүлүгү жана лицензия алуу тартиби боюнча кеңири форматтагы жыйын өттү. Ага Баткен облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүлөрү, салык жана саламаттыкты сактоо кызматкерлери, такси кызматын көрсөтүп иштеген айдоочулар жана такси кызматынын паркынын ээлери катышты. Жыйындын жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери айдоочуларга лицензия алуу маанилүүлүгү, анын укуктук негиздери, мөөнөттөрү жана лицензиясы жок иштөөнүн жоопкерчилиги тууралуу кеңири маалымат беришти. Өзгөчө жүргүнчүлөрдү ташуу тармагында иш алып барган ар бир айдоочу мыйзам чегинде так жана туура документтер менен иш алып барышы керектиги белгиленди. Ошондой эле жолугушууда айдоочулар өздөрүнүн көйгөйлөрүн, сунуш пикирлерин ортого салышып, суроо жооп форматында түз байланышта маектешти. Жыйындын жүрүшүндө тескөөчүлөр айдоочуларга 1 февралга чейин сөзсүз түрдө лицензия алуу керектигин дагы бир жолу баса белгиледи. Мөөнөттөн кечиккен учурда мыйзамда каралган чаралар көрүлөрү эскертилди. Ошондуктан айдоочуларга жана такси кызматын көрсөткөн ишкерлерге белгиленген убакытка чейин тиешелүү документтерди толуктап, лицензияны өз убагында алуу чакырык айтылды. Үчүнчү маселеңиз боюнча 50 километрге чейин эмес, 60 километрге чейин путевой лист жок эле жүрүп турганга мүмкүнчүлүк бар. Бул эмне себептен коюлган? Межрегиональный 60 километрге чейин 8 саат иштесе, бул деген согласно трудовому кодексу, согласно всем нормативным актам, ал деген баягы киши чарчап эметпейт. 2025 жылдын 22 августундагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана министрлер кабинетинин 535 токтомунун негизинде жеңил унааларды такси менен кызмат өтөгөн эмелерге ишмердүүлүк кылган ишкерлерге
лицензия берилип атат азыркы учурда. Bunun мөөнөтү 1 февралга чейин 2026 жылдын 1 февралына чейин белгиленди. Азыркы күндө ошол такси кызматындагы айдоочулар жана ошол такси фирма, таксопарктарды ачкан жетекчилерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Көйгөйлөрү биринчиден оң рулдуу унааларды менен тыюу салынган. Азыркы учурда оң рулдуу унааларды тыюу салып токтотконбуз. Анан экинчи көйгөй ошол баягындай судимиз боюнча анан ошол 10-регион эмелери боюнча көп суроолор болуп атат азыркы учурда. 10-региондогу унаалар боюнча. Бүгін 8 декабрда УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Бишкек шаарынын Чүй проспектисинде жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин абалы менен жеринен таанышты. Маалыматта белгилегендей социалдык тармактарда Чүй проспектисиндеги соода борборунун жанына курулуп жаткан соода түйүндөр, унаа токтотуучу жайлар жана аялдамалар жолго чыгып кеткендиги боюнча кызуу талкуулар жүргөн. Мындан улам УКМК төрагасы түзүлгөн кырдаал менен жеринен таанышып, жолго чыгып кеткен курулмаларды тезинен жокко чыгарып, шаардагы транспорттук кыймылга маанилүү болгон жол тилкесин өз калыбына келтирип, элге ыңгайлуу шарт түзүп берүү боюнча курулуш министрлигине, шаар мэрине жана тиешелүү тараптарга тапшырмаларды берди. Өз кезегинде курулуш компаниясынын жетекчилиги жолду калыбына келтирип, инфраструктуралык абалды жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди аткарууну убадалады. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайы министри Бакыт Төрөбаевди Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынынын алкагында Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев кабыл алды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун саламын президент Ильхам Алиевке жеткирип, ал акыркы жылдары эки тараптуу мамилелерди сапаттык жактан жаңы стратегиялык деңгээлге чыгарууга мүмкүндүк берген жогорку деңгээлдеги ишенимдүү диалогдун өзгөчө ролун белгиледи. Өз кезегинде Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровка жылуу саламын жеткирүүнү суранып, Кыргыз-Азербайжан мамилелеринин динамикалуу өнүгүп жатканына жогору баа берип, эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн ар тараптуу бекемдөөгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Азербайжандын башчысы Бакуда өтө турган экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынын күн тартиби тыгыз кызматташуунун жана практикалык кызматташууну тереңдетүүгө болгон өз ара умтулуунун ачык далили экенин белгиледи. Азербайжандын Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушууларынын форматына катышуусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргыз тарап бул Борбор Азия менен Түштүк Кавказдын аймактарынын өз ара байланышын чыңдоого, туруктуу транспорт коридорунун өнүктүрүүгө, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды тереңдетүүгө бөлгө түзөрүн белгиледи. Жолугушууда инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Алгачкы долбоорлорун каржылай баштаган Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши талкууланды. Президент Ильхам Алиев Азербайжан тараптын Кыргызстанда фонддун каражаттары менен ишке ашырылып жаткан келечектүү долбоорлорду мындан ары да колдоого даяр экенин билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар энергетика, транспорт жана логистика, өз ара инвестиция, билим берүү, гуманитардык алмашуу жана айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Бүгүн 8 декабрь Кыргыз телевидениясы жана радиосу күнү. Маалымат мейкиндигинде үзгүлтүксүз иштеп, өлкөнүн жүрүшүн элге жеткирген журналисттердин кесиптик майрамы. Аймактык медианы өнүгүшүндө өзгөчө орунду ээлеген Баткен облустук телеканалы да бул датаны 20 жылдан ашык тарыхы, талыкпас эмгеги жана санариптүү орундагы жаңы кадамдары менен тосуп алууда. Расул даярсыңбы? Эсептикте баштайбыз. Баштадык. Бүгүн 8 декабрь. Кыргыз телевидениясы жана радиосу күнүн белгилеген өзгөчө дата. Бул күн маалымат таратууда коомго үн, ой жана жаңылык жеткирүүдө эмгектенген журналисттердин кесиптик майрамы. Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн басы өткөн жолунда өлкөнүн аймактык телерадиолорунун ролу да чоң. Алардын бири Баткен облустук телеканалы. Баткен облустук телеканалы 2004-жылы облус түзүлгөндөн кийин ишин баштаган. Алгач 15 кызматкер, 1 камера жана чектелүү техникалык мүмкүнчүлүк менен иштеген телеүй бүгүн облустун маалымат борборуна айланды. Азыркы тапта Баткен телевидениясы өзүнчө имараттуу болуп, техникалык базасы чыңдалып, кызматкерлердин саны көбөйгөн.
Телеканал көрүүчүлөргө күн сайын жаңылыктарды, аналитикалык жана маданий программаларды, социалдык репортаждарды сунуштап келет. Аймактагы окуяларды так, ыкчам жана жоопкерчилик менен чагылдыруу бул жерде иштеген журналисттердин негизги миссиясы. Баткендеги кооптуу учурларда, табигый кырсыктарда, мамлекеттик маанидеги окуяларда эң биринчи болуп маалымат жүктөгөн дал ушул топ. УТРК Баткен телеканалынын эфиринде телерейд программасы бүгүнкү чыгарылышта коомдук коопсуздук, мыйзам бузууларга каршы жүргүзүлгөн профилактикалык иштер боюнча кеп кылабыз. Баткен облусунда шайлоочулардын дээрлик 36% добуш берүүгө катышты. Кала тургундары үчүн билим, өнөр, чыгармачылыкка кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого карата шайлоо участка канчалык деңгээлде даярдыгын көрүү үчүн келдик. Жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы эфирде Шарлотта Ишматова, амансыздарбы. Бул жерде кимдир бирөө кадр артында үн жазса, кимдир бирөө камера артында күнү түнү иштейт. Аймактык журналистиканын өзгөчөлүгү чыныгы турмуштун өзү менен бетме бет иштөө. Бүгүн Баткен телевидениясы санариптик өнүгүү жолунда. Жаңы форматтар, жаңы программалар, социалдык тармактагы активдүү иш бул аймактык медианын заманга жараша өзгөрүп жатканын көрсөтөт. Бүгүн аймактагы эң негизги маалымат булагы Баткен телевидениясы 8 декабрь күнү 20 жылдан ашык убакыттагы эмгегин белгилеген күн. УТРК Баткен ТВ алгала. Аялдар жана жаштардын тынчтык куруудагы ролу талкууланды. Аялдар жана жаштар тынчтык үчүн кыймылында 13-25 жана 22-50 резолюцияларын ишке ашырууну колдоо аттуу семинар Баткен шаарында өттү. Иш-чарага облустун аймагынан 80ден ашык аялдар катышты. Баткен көп улуттуу жана чек арага жакын аймак болгондуктан социалдык туруктуулук, этникалык мамиле жана ишеним маселелери өзгөчө маанилүү. Семинар ушул көйгөйлөрдү талкуулоого жана тынчтыкты бекемдөөгө арналган платформаны түздү. Катышуучулар Бириккен Улуттар уюмунун 13-25 жана 22-50 резолюцияларынын жергиликтүү деңгээлдеги маанисин, аялдар менен жаштардын тынчтыкты орнотуу жана чечим кабыл алуу процессине катышуусун кеңейтүү жолдорун талкуулашты. Баткендик активист аялдардын тажрыйбалары аймактагы этникалык ишенимди чыңдоодо алардын маанилүү көпүрө боло аларын көрсөттү. Семинар долбоордун алкагында Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун колдоосу менен өттү. Бул жыйынды семинарды уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бириккен Улуттар уюмунун улуттук коопсуздук кеңеши 13-25 резолюциясын кабыл алууда. Бул тынчтыкты курууда аялдардын ролу боюнча кенен резолюцияда токтолуп кеткен. Бул резолюцияны биздин Баткен областы, анын ичинде айрыкча чек ара аймактары, анын ичинде Баткен району практикалык түрдө жон терибиз менен сезип, колубуз менен ушул тынчтыкты курууга ар бир ушул жерде турган аялдар салым коштук деп айтсак жаңылышпайм. Мына азыр бүгүнкү мезгилде бүгүн бүт райондордон 70 чакты лидер аялдар келди. Бүгүнкү семинардын максаты ушу аялдарга жол көрсөтүп, ар бир кырдаалдан аял адам кантип чыгуу керектигин, кандай иштерди аткара тургандыгы жөнүндө жакшы маалыматтар берилип атат. Кудай кааласа биз ушул жерден бүт уккандарыбызды, көргөндөрүбүздү, түшүнгөндөрүбүздү айыл-айылга барып жайылтып, келечекте ар бир кыргыз аялы жакшы жашоого, зордук зомбулук көрбөөгө алдын алган болуп эсептелебиз деп ойлойм бүгүнкү семинардын натыйжасында. Эми кезек спорт кабарларында Баткен шаарынын Борбордук стадионунда Баткен облусунун спорт мектептеринин окуучулары арасында футбол боюнча облустук биринчилик болуп өттү. Мелдешке жалпы 5 команда катышкан, анын негизги максаты облустагы жаш таланттуу футболчуларды аныктап, алардын үзүрлүү оюндарын жарыялоо, жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу болду. Мелдеш облустун жаш футболун өнүктүрүүгө бөлгө түзөт. Жаштар жакшы шартта машыгып, таймашууга катышып, өздөрүн сынап көрө алышат. Бул иш-чара жаштардын арасындагы саламат жашоо образын жайылтуу, спорттук көндүмдөргө кызыктыруу жана командалык рухту бекемдөө багытында маанилүү кадам. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө кубок, медалдар жана сыйлыктар тапшырылып, жаш спортчулардын эмгеги бааланды. Иш-чара бул Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-2034 жылга чейинки Кыргызстанда мындан ары футболду өнүктүрүү жагырын алкагында өтүп жатат. Мында
катышуучулар негизинен биздин Баткен облусунун аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин тарбиялануучулары катышып атат. Бүгүн ошол бүгүн эртең өткөрүп ошол облустун биринчилигин аныктайбыз. Ким биринчи болуп чыкты, ошол багытта өткөрүп жатат. Мелдешке 5 команда катышып атат. Лейлек балдар өспүрүмдөр спорт мектебинен Кызыкая, Кадамжай, Сүлүктүү жана Баткен шаарынын балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин командалары катышып атат. Жеңүүчүлөрдүн жыйынтыгында биз атайын башкармалыктан даярдалган кубок, медаль, дипломдору жана белектери бар. Ошолор менен сыйлайбыз. Баткен шаарында стол тенниси боюнча облустун биринчилиги болуп өттү. Мелдешке облус аймагындагы мекеме ишканалардан, жеке спорт клубтарынан жана кызыккан жарандардан жалпы 25тен ашуун катышуучу келип, өз ара күч сынашты. Бул турнирдин негизги максаты чоңдор арасында спортту жайылтуу, тенниске болгон кызыгууну арттыруу жана мыкты оюнчуларды аныктоо болуп эсептелет. Таймаштын жыйынтыгында мыкты орундарды ээлеген спортчуларга 3000, 5000 жана 7000 сом өлчөмүндөгү сертификаттар тапшырылды. Ошондой эле жеңүүчүлөр кубок менен сыйланып, байгөлүү орундарды алган теннисчилерге медалдар жана атайын грамоталар ыйгарылды. Уюштуруучулар бул сыяктуу мелдештер мындан ары да улантылып, жалпы калк арасында саламат жашоо образын жайылтууга салым кошоорун белгилешти. Бүгүнкү стол үстүндөгү теннис бул Баткен облусунун ачык биринчилиги. Буга негизинен ким каалоочу теннис сүйүүчүлөр болсо, стол үстүндөгү теннис сүйүүчүлөр катышса болот. Ошонун негизинде мына бүгүн бизге 20дан ашуун теннисчилер келип катышты. Мына жыйынтыгын чыгардык. Негизинен теннис оюну бул абдан кызыккандар көп биздин облустун аймагында. Буга чейин биз апрель айында дагы өткөргөн болчубуз республикалык тандоо туруна. Эми азыр биз облустун биринчилигин жылдын аягында өткөрүп коюп атабыз. Анан ысык көл оюндарында да жыл сайын теннисчилерибизди жөнөтүп келебиз. Былтыркы жылы 2-чи месттен алып келишкен команданы. Ушундай ийгиликтер менен келатышат. Буюрса теннисти мындан ары дагы өнүктүрөбүз деген ойдобуз. Шашылыш билдирүү 8-10 декабрда өлкө аймагында бара кескин өзгөрөт, кар айрым жерлерде катуу жаан-чачын жаайт, туман, батыштан катуу шамал күтүлөт. Жолдор тайгак, тоолуу райондордо кар көчкү жана кар күрткүсү болушу мүмкүн. Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ, Мырзааке, Каракулжа, Алайкул жолдорунда кар көчкү коркунучу жогорулайт. Унаалар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушуну менен жыйынтыкталат. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.